Зыйнакан Пасаңова. Сен емген емчек. Новелла. Үңгоштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз. Ноябрдын 15-нде, бейшембиден жума күнгө огон түнү сени эмчектен чыгардым оğlum. Ушул түнү атаңа бөлөк төшөк салып берип, өзүңдү койнума алып жаттым. Балалык турмушуңдагы эң таттуу жыргалың болгон эненин ак сүтүнөн ажыраардын алдында кумарың канганча эмип алсын дедим. Баламды акыркы жолу эмизип жатам деген ойдон өзүмдүн каңгырыгым түтөп, ыйлагым келип турду. Бирок эне баланын өмүрүндөгү бул жоготууга биз дагы баш ийишибиз керек. Сенин эмчектен чыга турган маалың келди оğlum. 1,5 жаштан өтүп, алдыма алып отуруп эмизгенге ылайык келбей торолуп калдым. Көргөндөргө да өөн учурайбы, эмдигиче эмизесиңби деп чочуп кетишет. Сенин гана эмчектен көңүлүң калбады. Чоңойгон сайын ма деп көкүрөгүмө көбүрөөк жабышчу болдуң. Ма деп эмгиң келгенди айтчусуң. Сенин эмчек эмишиң не деген сулуулук эле. Жамгыр жууган карагаттай кирсиз капкара көздөрүң мени сүйсүнө тиктеп, быйтыйган колдоруң менен көкүрөгүмдү сылагылап, узакка мээрлене соргонду жакшы көрчүсүң. Ушул маалда наристе жытыңа тоюп, балапандыкындай кичинекей жүрөгүңдүн түрсүл какканына, сүт эриндериңдин назиктигине ичим элжиреп, энелик бактыма мас болуп турчумун. Кымындай денең жыпчылуу болуп боорума кысылып, кичинекей толмош буттарыңды тыбыратып алып түнкүсүн да эмип чыгасың. Оозуңа толо түшүп жаткан ак сүтүм аркылуу сага жашоо азыгын, балалык ырахат, жылуулук тартуулай турган энелик касиетим үчүн төбөм көккө жете түшөт. Эне балага, бала энеге бере алган бул кудуреттүү сезимди баштан өткөргөн гана билер. Оğlum, сен төрөлгөндө да апаңды эң биринчи эмчек сүтүнөн тааныгансың. Экөөбүздү табыштырган ошол улуу мүнөттөр ачуу татуусу аралаш жүрөгүмө терең батып калган. Сени узакка толготтум балам. 30 омурткамды сыздатып, жан терге салган ачуу толго күндүзү чак түштө башталып, таң атканга чейин созулду. Мени төрөтөмүн деп түнү бою албырышып шайоогон акушер аял өзүң аман калсаң болду деп көздөрү чачырай баштады. Операцияга түгүн абадым. Балам жарык дүйнөгө өз жолу менен келсин дедим. Сөөктөрүмдү улам быркыратып ажыратып, кайра мыкчып жууруп жаткандай жанчыдагы соорудан кыйналганда жашоодон аша кечким келип турду. Бирок илинчегим сен болдуң. Денемде түйүлгөндөн баштап энелик сезимим бүчүр ачкан 9 айдын ичинде өзүң жөнүндө тынымсыз кабарлап, белги берип, менин бүткүл ой санамды ээлеп, төрөлөр күнүңдү күттүрүп, ага даярдап келсең, анан канткенде ара жолго калтырайын. Мен ушул чексиздей сезилген оор сааттарда өзүмдүн гана эмес, 2 адамдын өмүрү, төрөлө турган баламдын жаны, соолугу үчүн күрөшүп жаттым. Мага кубат берип, колдоп турган дагы бир нерсе болду. Төрөт залдын терезесинен көрүнбөсө да, сырткы дүйнөдө мен сүйгөн өрүкүлдөрү бажырайышып сүйүнчү күтүп жатышкансыды. Апапак болуп текшигүлдөгөн өрүктөрдү кечээ мен тез жардам машинесинде төрөтканага келатканда көргөн элем. Ошто өрүктөр гүл ачып калыптыр. Бул мага өтө жагымдуу жаңылык болду. Акыркы күндөрү оордошуп үйдөн чыга албай жүрүп, жаздын келгенин да байкабапмын. Тез жардам менен шаардын четки көчөлөрүн аралап баратканыбызда өрүк гүлдөрүнө көздөрүм тойбой, сонуркап тиктеп, көңүлүм көтөрүлө түшкөн. Булутсуз көпкөк асмандан жадырап тийген күндүн таза нурлары аларды өзгөчө аппак нурга боеп туруптур. Бул сулуулук мага жакшылыктын жишанындай туюлду. Кыйналбай көз жарып алат экенмин деп жорудум. Кыз болсо атын Жазгүл коем деп ниет кылдым. Жанымда өнсөзсүз санаркап келаткан атаң менен бул ички туюмумду бөлүшкүм келген жок. Мен үчүн өтө аялуу терең сыр катары көңүлүмдүн түпкүрүнө катып койдум. Төрөтканага жеткенибизде эшиктен кирерден мурун өрүк гүлдөрүнө дагы бир саамга бурулуп тиктеп калдым. Алар мага көз өтүп кеткен апамды жоктоп жалгызсыраган сезимиме ортоктош болушуп, агынан жарылган аппак тилектери менен муңайып узатып жаткансыды. Эркеп кеттимби, көздөрүм жашка толо түшүптүр.
Karakterime ornup kalgan appak gülдөр töröt malında neçen jolu göz aldıma tartılıp, ümittün ak jolugum bulgalap turdu. Men alarda gayradan görүүgө kumarlandım. Keyin oylosum, bul jaşoonun çakırıgı senin perişteň bolgan eken. Oşentip maga özüm özgöçö jakşı görgön malda, örüktör gül açkan aprel ayının başında ene bolup akçy buyrupdur. Göktöm jyttangan uuz жаздан ak şol alуу taňynda jarık dünýöge geldiň. Oşon üçin atyňdy Ak Taň koygonbuz. Sen da menden beter güçürköp ayabay kıyno tartıp töröldüň. Boyumdan bölüngöndö ba degen jan geçti bakırgın, apa degen çakırıktay tuyulup ketdi. Daroo başımdy götürüp, aman beken dep surapmyn. Boz çüpürökö çürgöp turup koluma garmatışganda, ale ısımyň jok, öň tüs bölüň danala elek bolsa da, kızıl et ımırgay yüzüňden özüme uşunçalyk jakyn, kımbat belgilerdi görüp bardyk tartkan azabym juwulup ketdi. Koluma özüm jaratkan jaňa alamdy garmap turgansıp jetini albay jattım. Bir çeti garmauga da ep kelbegen mortuğundan çoçulap, uşul tırnakday alsız jandy, azulu turmuştan gorgop, esen aman jetildirip alar bekem dep, sanam saňga bölüne düşdü. Sen da ene degen eň jakyn adamdyň goluna gelgeningde tuyganday, uurtuňdy gyşaýta aldan eni izlep jatdyň. Özüňdü emizgiçe aşyktym. Bar sanaktap turgan süt erinderine emçegimden ürpü tigende dirt ete düşüp açılıp jalmalap girdiň. Bir eki jolu kılt ete jutunup, süttün damın tatkanыңdan keyin bışıldap kadrese eme başladyň. Eme goý balam, men senin apaňmyn. Ene sütümü uuzga toýgoçaýym. Seni jüregi edile süýe turgan, böpelöy turgan eneň bardygyn adyrynça ak sütünün damynan sezip tuýarsyň dep, 60 damyrym balkyp iýip berdim. O jaňydan göz jargan näristesin jylyw guçagyna alyp, emçegimden tartıp jaşogo telçiktire başlagan ayal zat, senin çydam kaygolduruň kança jyl balaňa tiröş bolup götürüp, al deýilip tap-tap tosup, jalaýagyn juup, bara-bara olturgandy, owkat jegendi, jörmölegöndü, kas-kas turgandy, baskandy üýreter eken. Senin esi dartyň günü tünü balaňda bolup, dem alışdan beri tıngşap, girpe girmeşinen baykap, suuk şamaldan, jaman illetlerden gorgop kalgysy gelet. Senin süýüge tolo gözlörüň tünü da kança jolu uykusun kaçırıp, balaň tüşürgön sayın al deýlep garap çygat. Senin oý sezimiň menen akylyň, uul gyzyňdyn akyl esen turmuş joluna adaştyrbay, jetelep çykgysy gelet. Bul zor mehnetke ene gana tütöt. Balaňdy düýne tanygan ar bir sözü, balalyk şirin gylyk jorugu, baljyty, algaçky şiltegen gadamy, oşol enelik emgegiňden gaýtarmynday guwantyp, eç nersege teň gelgis jyrgalga bölöýt. Birok perzentiň torolgon saýyn, senden bölüne başlagan ar bir uçurdan jan geýitken jogotosunda götörüge tuura gelet. Ona men da anyň birin öz başyndan geçirip jatam. Balasyn emçekden çygararda ene uşunçalyk ilinip, içi açşaryn gaýdap bilipmin. Sen embey galsaň ele özümden jatyrkap, alystap geteriňde sezilip kyalbay turam. Bardan da özüň ganter ekensiň dep çoçulap jatam. Törölgönden tartıp jan şerigiňe, kumaryňa aýlangan emçegemeden tüňülüşüň azap bolar beken. Emçekten juma günü jeňil çygat deşkenden oşol güngө bel bayladım. Tünü boyu eç kaparsyz em çykdyň, taňgamal uykusurap dagı göküregime jabışdyň. Eki emçegimdi bir saatday almak salmak sorup, terdep kurgap göşülüp jatdyň. Anan gaýradan taňky tatty uykuga girdiň. Oşol boýdan enenin ak sütünden aýryldyň oğlum. Erte menen sen oýgongonço ürpümün aýlanasyn kara gö menen syzyp taşladym. Gözüňdi açaryň menen, gündögi adatyňça "Ma" dediň. Karala bolgan emçegimdi görsetdi. "Karaçy, ma bö bolup kapdyr." Sen çoçulap sestene düşdüň. Enenin jylyw guçagynda erkelep emçek emüden başdalyçy ırahatly jaşoň bir pasta astyn üstün düşüp kıyraganday aldastap ketdiň. Görgön gözüňe işenbey gaýra-gaýra göküregimdi açtyryp garaýsyň. Anan emne gylar aýlaňdy tappay tutalana başladyň. İç güýdülüňdün güçübi deli örüp oýnap, üýdün için üç götörüp şoktanyp jatdyň. Birok eki gözüň ajyrabay mende boldu. Mönet saýyn "Apa" dep butuma urulurşosuň. Oýnap jatkanyň menen gözleriň kakanaqtap, erinderin ыйлап jöre jazdap zor gele turat.
Gezgezde "Ma" dep jalworup maga jabышkanыңda "Mama böken" dep alakçylayp, aga işenmeň kesip "Aşçı" deýsiň. Akyry kögede kaýıl bolup gözleriňdi juma magdyrap, emçegime tartılıp baratkanыңda araň toktotup kaldım. Oşondan keyin göýnegimden jakasyn sen aç algys kılıp bekem töөнöp koydum. Düşkö juk çydabay gejirlenip girdiň. Güçinekeňde süt emgen upçuňdy taap bersem, açуулana oğzundan alyp ırgıtdyň. Owkat da jebediň. Uykun kыстasa da emçekden gumary çıdatpay, ıyıň bargan saýyn gatulay başlady. Gerebetden arka uçuna bir, berki uçuna bir jörmelöp jürüp öpkölep öksüp ıyladyň. Ene sütün, balalyk rahatyňdy joktop, andan töölük aýrylgaныňdy bilgensip bozdop jatdyň. Senden beter özüm ezilip jaşyp jürem. Koluma götürüp alıp boğurma kısıp al deylegençe kıynalıp boldum. Uşuğa çeyin emgen ak sütüme razı bol. Perişten goldop jengil çık. Torpok bolguça emdin. Emi tüngül sadagam dep jalınıp jalbardım. Oşol tünü ısıtmaň çıkıp çabalaktab jölüp başladım. Senin tartkan azabyňa çydabay neçen jolu emeze jazap. Birok zorga tişlenip karmanyp kaldım. Taň atkança kirpek gözüm kakpay, özüňe göpelek bolup çarkaýlanyp çygyp ketken oşol tün ömürümdegi eň ogry tündördiň biri boldy. Taň supa salganda ısıtmaň gaýtyp göşülüp gaty uktap ketdi. Senin ıydan şişip kızargan gözleriňdi, gebersigen erinleriňdi, göz jaşyňa julup bir gündele bozora düşkeni öňüňde ezile garap olturdum. Oýgongonuňda başgaça bolup özgöre düşüpsüň. Geçegi tutalangan şoktugyň jok. Musapir bolup boşoşup durduň. Birok dagy ele esi dartyň emçekde eken. Üldüröý ümit gördik dep "Ma" dediň. Menin tüngüldürgen sözümden keyin çırgolanyp köpke barıp basyldyň. Emi apaňdyn taş bowurdugynan göňülüň galyp, meni jek göre başlasaň gerek dep oýlagam. Teskersinçe golumdan düşmöй jabышyp aldyň. Meni goluňdan çygarsaň ele emçekden bir otolo ajıraryňday bir garışda alystabay tutkaktap jürdüň. Ataň gel dese de ınabadyň. Ene sütünden aýrylganda armanyňdy ekeselengen merimim menen juup çaýyş üçin özümde janymdy çaap, gözüňdün garegi menen teň aýlandym. Birok emçek jokdogon iç güýdülüňdi eç bir merimim almaşdyralgan jok. Oýunga da alaksybadyň. Açylgys kılıp töөнöp koygon göýnegimden jakasyny tutmalap, aga bolboso akregime başyňdy urgulap aýlandy tügetdiň. Gözleriň gaty azap tartkan adamdykynday çüňüreyip girip, göňülüňe eç nerse syýbay jetimsiregen uşul abalyň öte aýanyşdy öle. Oşondan көп uzabay üýde özüň menen özüň bolup oýnap oturduň ele. Men janyňda iş kılıp jatkam. Oýuňa ne düşkönini bilbem. Oýunçuklaryndy taşdap maga basyp geldiňde jarwokerlenip nazik kucakdadyň. Anan yüzüme garadyň. Menin da jakşı görüp, ezilip turganymdy görüp, kayrattana düşdüňbü göýnegimden jakasyny akyryn aça başladyň. Oşol uçurda seni özümden alystatyp türtüp koýuga guduretim jetmedi. Emi gaýra başlap, emçegemem dep kynayt okşoýt dep kütüp duram. Jok, özüňdi toktatdyň. Göküregime yüzüňdi söýüp durup jyttap aldyň. Gaýra jakamda akyryn jap koýdyň. Yüzüňe tiktesem kıyla toktolup çoňoýa düşken ekensiň. Senin bul jorugyň öz başymdan ötken bir nerseni oýuma saldy. Men de apamdyn göküregin gargança ele jyttygandy jakşı görçümin. Enenin hiç kimde jok başgaça jyty. Gökürek jylylygy göňülümde jyýylgan bardyk arman gusamdy tazalap ketkendey jeňildene düşer elem. Al emnege bolgan saganyç ekenen apamdyn göz ötüp tübelüke goştoşup jatkan güni düşüngem. Apam 70 ýaşdan ötüp karlykka jaňydan aldyra başlaganda göz jumdy. Özünün oyu da uşul ele. Köp garytbay ala gör Guday. Baldarym artymdan arman kılıp gözlerinden jaş çykyday bolsun dep tiley berçi. Oşol tilegine jetdi. Al güçü barında sözü söz bolup turgan çagында aktyka başydy. Tirilükden akyrky minötün jaşap jatkanyn bilip kalsa da ölbösem eken dep jantalaşbady. Hiç nersege ilinbedi, arman kılbady. Bul ömürde azdır köptür görgen gününe, içken susuna, tartkan jırgalyna, çekken azabyna razı bolup, baldarynyň bardygynan göňüli tynyp, jakyn görgen adamdaryndan razyçylyk surap, jüregin geň açyp, dilini agartyp durup ölümge meymanday bolup öz erki menen moýunsundy.
Kızıl manat jabılgan söөгө жаткан бийик керебетте тегеректешип, 5 мырза уулу, менин агаларым жерде солкулдатып өкүрүп турушты. Кыздары, биз эжем экөөбүз чучуктай сызгырылган күйүттүү менен кошо-кошо ыйлап жаттык. Маркум менен коштошкону жана бизге көңүл айтканы келген эл журт бул жашоодо өзүнүн адамдык парзын өтөп бүтүп, эми түбөлүккө жаны жай алып жаткан апама суктана тиктешкенин көрдүм. Бактылуу кемпир экен деп айтпаган жан калбады. Өлсө да өзү төрөп өстүргөн балдарынын доорунда каныш адай сөйлөткүтүп керилип жаткан апам мага адам жашоосунун гана эмес, өлүмдүн да жакшы жаманы, урмат сыйы болору жөнүндө улуу сабак өтөп кетти. Ошол азалуу күндө менин көзүмдү ачкан дагы бир акыйкатты тааныдым. Апамды сууга алып жатышканда тартылган көшөгөнүн баш жагында карап отурган элем. Акыркы жолу болсо да көрүп калайын деп мукурагандагы аргам ошол болду. Апамдын денесин ачкан деле эң биринчи эле 2 эмчеги көзүмө урунду. Бала эмизген жаш аялдын сүткө толгон эмчегиндей балкайып, ууздай агарып турган экен. Ортосундагы үрпү тип-тик болуп карарат. Жүрөгүм сыздап кетти. Биз эмип чоңойгон эмчек. Апамдын көкүрөгүн жыттаганды эмне үчүн жакшы көрөрүмдү ошондо гана түшүндүм. Мен жакшы көргөн жыты кичинекемде эмчегин эмип жатканымда мурдума жыттыгып, көкүрөгүмө сиңип калган экен. Эненин ак сүтү өмүр бою кумарлантып эңсете берет окшойт. Ага эжелерим менен өзүмдүн эмчек эмген ымыркай кездеримди, апамдын бала дегенде эч нерсе тең келгис ысык сүйүүсүн элестеттим. Бизди эмизип чоңойткон 2 эмчектен көздөрүмдү тартып ала албайдык деп, ичимден күйүп коштошуп жаттым. Көз жашым болсо тынымсыз куюлуп турду. Апамды жууган аялдар жаштайларынан кадыр көңүлдөрү өтүшүп калган ынак теңтүшү менен жакын көргөн абысын эле. Экөөнө өзү мен өлгөндө силер майрам сууга алгыла деп керес кылган экен. Жаны бирге болуп калган адамга акыркы жолу кызмат кылып жаткандыктарына ичтери эзилишкендей, жаш баланы кириндиришкенсип өтө сүймөнчүк менен сылагылап сыйпалашып жууп жатышты. А дегенде ак аралаган күмүш түспел чачын тал-талдап жаза башташты. Мен дайыма айрандап жууп берчү чачтарын салаалап тарашып, көкүрөгүнө төгүлтө жазып коюшту. Анан ак сурттан жасалган көйнөк оромол кийгизишип, биротоло чүмбөттөп жаап киришкенде ачуу чыңырып ыйлап жибердим. Эми ушул бойдон апамды эч качан көрбөй турганыма моюнсунуунун өзү акыр заманга тете болду. Апамды өз өмүрүн өткөргөн, бизди төрөп өстүргөн куттуу үйүбүздөн көтөрүп чыгышып, эч качан кайрылып келгис жайга алып жөнөшкөндө эл гана эмес, жер да дүңгүрөп кайгырып коштошуп жаткансыды. Бул ажырашуу Кудайдын мен тааныган эң ачуу акыйкат эле. Сен 3 жашка чыккан жазыңда кайрадан боюма бүткөнүн билдим, уулум. Бул жөнүндө биринчи сага сүйүнчүлөдүм. Короодо балдар менен ойноп жүргөн жериңе барып, өзүңдү бөлүп чакырдым да. Уулум, эми сен бөбөктүү болосуң дедим, жүзүңө кубана карап. Анан колуңдан жетилип алып, өрүктөрдүн гүлү жаап калган бир аяк жолго чыктым. Сага айта турган сөздөрүм бар эле. Кудай буйрса дагы инилериң, карындаштарың төрөлөрүн, а мен болсо силерди чоңойтуп өстүрүү үчүн узак жашап, анан көрөр күнүм түгөнгөндө кызыл манат жабылган бийик тактада элдин баарын суктантып, канышадай сөйлөткүтүп керилип жатаарымды, султандай болуп жетилишкен эр азамат уулдарым эсил кайран апам ай дешип, жерди солкулдата өкүрүшүп, кыздарым болсо даңазамды чыгара кошок кошушуп, акыркы жолго унутулгус кылып узатышаарын айткым келген. Бул тилегиме ак жол билдиргенсип, мен сүйгөн өрүк гүлдөрү үстүбүзгө жабалактап жаап жатты. 2003 жыл Ош шаары. Чыгарманы жазган Зинакан Пасаңова. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз.